кээ бир эркектер аялына кет, тур жогол, болду деп айта албайт да. Бирок ошо сөзгө чейинки бардык амалдарды кылат. Жакшы внимание бербейт, жакшы көңүл бурбайт, каалаганын кылат, кааласа айтат, кааласа айтпайт. Каалаган мамилесин кылып коет. Акыры аял чыдай албастан, аргасыздан, продуктасы жок, жеген эчтекеси жок, мамилеси жок, күйөөсү каалагандай. Төшөк маселеси таксын бербейт, атор бардык нерсени күйөөсү жеткирип койгондон кийин аял аргасыз кетүүгө мажбур болот. Ошону да кайра келем 2-3 күндө деп кетет. Ал учурда эркек киши бул мен ушунча сүйдүм аялымды, аялым мени тоготпостон таштап кетти деп коет да. Ушу эркектерге эскертим, силер ажырашыш үчүн, таштап кетиш үчүн бардык амалдарды кылып койдуңар. Болгон силерде оозуңардан кет, тур жогол деген эле сөз чыкпай атат. Калган бардык ынжыктыктарды, калган бардык нерселерди кылып койдуңар. Кудайым өзү кечирсин да, бул жерде адилеттүүлүк гана деген келет да. Башындагы мамилеңиз сонун эле. Бирок өзүңүздүкү болгондон кийин каалаган мамилеңизди кылып атасыз. Кете албайт, жете албайт депчи. Бул туура эмес экенлешим. Билесизби? Өзүмдү өлтүрөйүн деп телефон кылышат да. Мен өзүмдү азыр алсам өлтүрөм деп. Эр ушунчалык катуу ургандыктан, эч кандай мамиле жок болгондуктан үйгө дагы батпайт байкуш. Үйдөгүлөр түшүнбөйт, жаша деп мажбурлайт. Ажырашса бүт элге шерменде болот. Ошо маселелерди ойлоп өзүмдү өлтүрөм дегендер мындай болуп атат. Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан уйданыш керек. Кеңештерим, аял аманат, аманатка кыянат кылбайлы.